Биз кыргызды, биз урпакты, биз келечекти оңдойбуз десек намаз окуйлу бардыгыбыз. Ошо намаз мени өзүмдүн жаман кулк мүнөзүмдөн тыят, сизди жаман кулк мүнөзүңүздөн тыят, уурулугунан тыят, коррупционерлигинен тыят. Мына ушу 120 депутатыбыз баардыгы намаз окуганда баардыгы оңолуп кетет эле, бүт элдер оңолуп кетет эле да. Министрлерибиздин баардыгы намаз окуганда баардык элдер оңолуп кетет эле. Сиз менен биз оңолгонубузда ошо падышабызды жамандабай калат элек да. Сиз менен биз намазыбыз түз болгондо муфтиятыбызды жамандабай калат элек. Эч ким бири-бирине жамандабастан өзү түз жүрүп калат эле, ошондо баардык коом оңолот эле. Баардык коом оңолот эле. Коомду оңдош үчүн инсан өзүн оңдош керек. Куранда айтылат: "Инна бa'дзан исмун". Албетте кээ бир күмөндөр алар күнөөлөр деп айтат да. Күмөн адамга жаман ой, жаман күмөн бул күнөө сиз менен бизгечи. Ушунун баары бири-бирибизди душманчылыкка, бири-бирибизди бир араздашууга алып барып атат да. Келиңиз баарыбыз намаз окуйлу, өзүбүздү оңдойлу, баардык коом оңдолот.